Бир 1966 жылдан бери СССР театр ишмерлер, кинематографисттер, композиторлор союздарынын мүчөсү, көп кырдуу, уникалдуу, өзгөчө талант Кыргыз Республикасынын эл артисти Нуркан Турсунбаев быйыл 85 жашка чыкты. Драмалык актер катары Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын сахнасында 72 жыл аралыгында 100дөн ашуун кыргыз улуттук классикасынан дүйнөлүк классикага чейинки каармандардын образдарын эң жогорку деңгээлде элдин купулуна толуу аткарып, эл алкышына ээ болуп келүүдө. Театрда актердук чеберчилик менен эле чектелип калбастан, эл сүйүп угуп көргөн Кутмандуу болсун күнүңөр, театр микрофондо, Шибеге, Көрөгөч, Дүйшөмбүдө кечинде ушундайлар да болот. Мыскыл жана тамаша, 6-күнү кечинде, Бөбөк сенин жомогуң жана башка ушул сыяктуу радио телеберүүлөрдө талыкпай эмгектенип келе жатат. Эң алгачкы Абайлап күлгүлө аттуу мыскыл жана тамаша программасынын автору. Ошондой эле кыргыз цирк искусствосуна кошкон салымы да өтө чоң. 1961 жылкы Жаныбеков Евгений Александрович жетектеген кыргыз циркинин эң алгачкы канаттагы комузчулар, мачтадагы акробаттар программасынын автору жана машыктыруучусу. Кыргыз циркинин көч башындагы программасы болуп, 60 жылдан бери дүйнөлүк аренага чыгып келүүдө. 1961 жылкы Кыргыздын эң алгачкы көркөм, түстүү кинофильми болгон Жородогу башкы каарман Мусанын ролунан баштап, ушул күнгө чейинки Россия, Кыргыз, Казакфильм киностудиялары чыгарган фильмдерде башкы каармандардын образдарын эң жогорку деңгээлде жаратты. 300дөн ашуун кинофильмдердин дубляж котормолорунда катышты. Мына ушундай көп кырдуу таланттын ээси Нуркан Турсунбаевдин 85 жылдыгына арналган театр жумалыгы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрында өттү. Bu mikstura kuyanmıştı, yana döndük. Çok iyi. Ennegedir başım olur durak, gelivet daldan su vurup koydu şu. Dur başladı badaydı. Gel almış. Almış. Yok, tüyleşin. Tasdiktir bunu. Buna kulağına gidiyor. Alınız. Kimdi giyimdir? Ben istiyorum. Sizin üstünüzde dursa demek sizdi ki. Annem mağaçı kimdi ki? Benim güğüm. Siz görüyor musunuz? Koyan kadın kafa girmişsin burada. Sen açmadın. Düşündüm. İyi sizdi kalapsın. Vallahi de güğüm oturan da siz canım. Sizin son taladı olsun. Ne disi siz? General olsan konu. Hey! Trabzon'dan general! Bizde general kan oynattılar. Siz baykadırım mı? Benim başkanım da general. Yok ben Arniya'da mide tötebempesinde.
Kırabastık. Şitarlanınca beni can gidip tavuşkan. Ay geldi siz generaldısınız. Hem de kılatırız. Oo! Bir cumanın içinde bir gün bakındır var. Bırak ben general Besura. Benim çürüğüm kıvamdır. Tamam. Passa bu müydü mü lavsız? Yakayız. Siz bana dostum. Салтанаттуу жумалыктын аягында башкы каармандарды Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетакунов кепке тартты. Ошентип бүгүн Нукенимдин 85 жылдык мааракесине арналган чыгармачылыкта 72 жыл аттуу театр жумалыгы эң чоң ийгилик менен аяктады. Бүгүн Нукенимди мындан туура 60 жыл илгери ушул сүйүктүү театрдын босогосуна аттагандагы эң алгачкы каарманы Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклиндеги Даниярдын образындагы арабасы менен сүйрөп үйгө алып кетип баратам. Саламатсыздарбы? Sağ beşikte gitti. Саламатсызбы? Жатсам керекпи? Саламатчылык. Жакшы экен, эми муну кое туруңуз. Сизге бир нече суроолорум бар эле, ошого жооп алып алайын. Сиздин кесибиңиз эмне? Кесибим боюнча биринчи кесибим бул балдар дарыгери, педиатр врач. Экинчи кесибим баягы керек профессия болгон үчүн юристке окугам. Негизи ушу эки кесипти аркалап келем, бирок үчүнчү кесибим бул чыгармачылыкка ошо баш отум менен Нуркан агайыңардын чыгармачылыгы менен элекмин. Абдан жакшы. Мен бир нерсеге таң калып атам да, сиз билимди врач катары алыптырсыз, экинчиси юрист катары алыптырсыз. Ал эми бул искусство жардайга кантип келип калдыңыз? Бала күндөн ошо чыгармачылыкка өтө жакын болгон үчүн го, бала күндөн баштап ырдачымын, бийлечимин дегенде анан кийин ошо нике кайып буйруп ошо Нукеним экөөбүз табышкандан кийин Нуркан агайыңардын номер биринчи фанаты болуп калдым окшойт чыгармачылыгын. Абдан жакшы. Эми ушу башташканыңыздар канча жыл болду? Жалпы табышканыбызга быйыл 40 жыл болду. Анан эми чогуу түтүм болуп атканыбызга ошо 35 жылдын жүзү болуп калды. 35 жыл ушу Нуркан мырзаны арабага салып ташып келаткан экенсиз да. Баягы ташып келаткан десем туура болбой калат го. Эми баягы чыгармачылыгына бир анча мынча болсо да колуман келишинче бир мындай бир түрткү бергенге аракет кылып жүрөм да. Ошол үйдөгү жаман дыңылдаган ырчысы мен биринчи болуп чыгарган да. Сынчысы дагы, ырчысы дагы сиз турбайсызбы? Үйдөгү. Нуркан мырза, сиздин чыгармачылыгыңыз менен таанышып отуруп, мен сиздин обончу экениңизди биринчиден, экинчиден акын экениңизди, үчүнчүдөн кино актер экениңизди, театрдын актер экениңизди, анан кийин мына сценарийди жасап коет экенсиз анда-санда. Анан куудулданып тамашада кылып жиберет экенсиз. Анан мына ушул өнөрдүн баарын сиз кайдан топтодуңуз? Мына ушундан баштайлы. Берекет талай жыркалым, энекем кенини жумгалым, өзүңдөй өткөн мурда
дағы еселеп ойно жылдарым балапан қармап қош қылып бағыңда нечен ырдадым жүрек тышқаным кең жұмғалым Жұмғал таланттардың бешігі дейді. Мына misal үшін қойылшық атауыз, қаражақ қалық атауыз, дүниенің жаңылтқан мысқал енебез, Советтер Союзының әлерсі Мұратбек Рысқолов, Бүйсәрі Бешеналиева, Қашқымай Османалиев деген жазушылар шыққан, ақын Медин деген емнеле misal үшін. Еме башқа мен айтып отырсам көбілі нәрсе, бұл біріншіден туылған жерімен. Ал эми экинчиден мен ойлойм, ушу ата-бабамдын канынан келген болуш керек. Анткени менин чоң атам Чомойлу Турсунбай деген чоң комузчу, акын, манасчы, куудул адам эле. Мен ошол бала кезимен, кичинекей кезимен ушу чоң атамдын колуна өсүп калдым. Ал эми өзүмдүн атам Турсунбаев Мырзалы деген акындагы болгон чоң комузчу эле. Токтогул Сатылгановдун эң кенже шакирти болгон. 200дөн ашык күйөөсүн айтып мазмуну менен черткен киши эле. Москвада 39-жылкы Шекербек Шерикуловдор, Атай Огунбаевдор Москвада комуз черткен адам. Ал эми апакебиз Калиби болсо колунан көөрү төгүлгөн ишмер адам эле. Анан эми мына окум-тукумубузду айта кетсем 5 бир тууган элек. Улуу байкем Жумгалбек Алматыдан выпущенный бүткөн сатирик акын болгон. Анан чоң музыкант болгон. Андан кийин Сацалбек деген байкем атамды басып кеткен чоң комузчу болгон. Анан менден кийин Таттуу карындашым өзүңөр белгилүү. Андан сырткары Таттууден кийин Москвадан Строганово аттагы высшее училищени бүтүп келген монументаль скульптор, архитектор болгон. Демек мен ойлойм, ошонун бардыгы жан дүйнөмө ушу таасир берген болуш керек. Алыста жүрсөм сагынам, артык бир көрбү жаныман, анткени менин өстүрдүң, ал пеште бала чагыман, ал кезде далай ойногон, Атқылып чырпықталыңан, жүрек тышқаным, кең жұмғалым. Нуркан мырза, бул сиздин чыгармачылык башатыңыз жөнүндө сөз болду. Эми 85 жылдыкка келишели. Мына 85 жылдыкка арналган жумалыктын ичинде бир жакшы спектакль болду. Жанарман деген да. Бұл өзі премьера болды. Окшойт менің байқашыма қарағанда, ушул спектакльдин пьесанын авторы ким, режиссер ким койду, сүрөтчүсү ким болду, анан сиз менен чогуу ойногон партнерлор. Ушул ойногон образыңызга 85-ке чыкканда өтө татаал образ жаратыш, канааттандыңыз. Ушул жөнүндө кеп кылып атсаңыз. Бул спектакль жөнүндө айта турган болсок, Мунун котормосун менин жубайым Жипаргүл Турсунбаева которгон. Муну Нурматов Жолдош деген художник, Кыргызстанга белгилүү, ошол сүрөтчүсү ошол болгон. Анан эми бул жерде 3 эле каарман ойнойт. Контролер мен, анан Диха, анан Сиян деген мыкты актрисалар ойнойт. Сайрагүл Мырзалиева, Аттанара деген актрисабыз ойнойт. Эми бул жерде мындайда 3 тагдыр. Өкөтөн ушу эрлери мурун казы болуп калган, жаштары 70ке барып калган, 68ге барып калган, кыргызча айтса байбичелер. Ана мен дагы ушу 78ге барып калган, ушундай бир контролер экен. Анан үчөөнүн тагдыры 3 башка. Анан эми бул комедия
мен ойлаймын аябай мықты қойылды, елдің қабыл алуысы да жақсы болып атат. Демек мен ойлаймын бұл біздің қырғыз драма театрында ушу үзгүлтүккө учурабай коюла турган спектакльдердин бири. Bana değil, ben kızım var. Ben öyle seçerim. Geç bana. Kerime geç. Бұл Жанар Манымды қойған Эльвира Ибрагимова деген мықты режиссер. Бұрын бізге Гүйевана деген Саид Ахметтің комедиясын қойған 20 жылдан бері бана сахнадан түспей келеді. Siz mi? Abarttılar bana silahı yüreğim. Vay ne sözü, vay kulaç. Vay turan işitsin. Zorlayaka. Ata bu vakattan gem kaçıp olman yok. Bırak erkekliğe şehirmek kola tutuklandı. Gempligine erkeklik tura boyun aladı. Bırak karıga duyuyla tütülün söz kulak hacaman olar. Ay bunlar sana sen de dedin ne yok adı. Her kişinin vurup kanmayı yedi bu. Tuşuku yak kanmayı yeni vurup. Ya. Kokusu onu tuşuku da tadını dinler. Yedi kana hızımı ve sigara daçın. Olsun kondu. Sürüsüne. Yeter. Hadi mi? Zorlayaka bunlar kantora. Akıma pançalıp şarkı çıkacak o çocuk yürüyen yep gider. Ama buna sizler böyle balatçanın güye ayarı değil. Yok. Limoncu kanı kızı değil. Limoncu kendim yine abi ötüyorum işte. Nasıl başlamam ya. Ata o kızların oğullarına gelgeni söyleyiversin. Ben özüm cuğutuşup öz büyüründürüm. Atam mağa jakkanından ala. Bu hep bu abi. Bu imdiki sağa saktan mı? Ne özüme saktan mı? Vay ata, ata Fatih. Başıma bir vay geldi. Günde cuğutuşup o araval vay. Gaz kırkını gelen cayarıdağı apam temtik yem bunu bir çıkırar bir çıkırar. Apamızı tuğla vuruyor. Ay tunlar mı? Anası şeyden atamayacakkan gönderelim ki gömbeğenim olsa tamak içip gidiversek kaderiz. Bu Güyevala деген spektaklde men bir nersege mындай таң калдым да. Bu Kırgız teatrındağı kudulдардын баары. Сатиранын içinde жүргөн адамдардын баары ушул spektaklge чогулушуп тур. Табыл Дактанов мисал үчүн өзүңүз башында туруп күмөндөр анан бүт кудулдарды ушул жерден көрсө болот да. Анан мен мындай карап туруп алардын ойногон эмес, түзгөн образ эмес, алардын сөйлөкөтүн көргөндө эле, силердин сөйлөкөтүңөрдү көргөндө эле күлүп аттым да. Мына 60 жыл театрда иштедиңиз. Bir neçe rejissörler menен иштедиңиz. Кайсы rejissörlerdi менен жакшы иштештиңиz? Birinci uşu tiyatroga kelgende Jalil Abdukadirov'dan işleştim. Бұл киши менен көп иштештим. Мисалы үчүн мына Манастын Себетейди койду. 45 жылы сахнада түшкөн жок. Анан кийин мана котормоло болуп, төлгө болуп атат. Ошол эле Манастын Себетейдеги сюжети менен. Siz özünüz komediya жанрындагы актёрсуз. Men bilgenden de себеби мен siz менен бирге Мыскыл тамашада көп иштешип калдым. Көптөгөн сатираларды ойнодуңуз, көңүлгө толо
eldi güldürüp, kol çaptırıp, şunday bir jakşı dagı önörüңüz bar эле да. Анан мен байкап отуруп ушул киши драма ойнай алабы, же ойнай албайбы? Трагедияда өзү кандай болот экен деп мындай кичине ойлончумун да. Анан өткөндө ошо жана төлгөнү айтып өтпөдүңүзбү? Ошо төлгөдөгү Бакайдын образын карап отуруп анан өзүм ушундай жыйынтыкка келдим да. Бул актер деген жалгыз эле комедия жагы эмес, ушул драмалык жанрда деле аракет кылса мыкты чыгат турбайбы деген ойго келдим да. Азыр ошо Бакайдын образынан кичинекей үзүндү көрөлүк, анан сөзүбүздү уланталык. Vallahi amca kalpten seni şortavut. Ben bilgetten silerge bunda 3 gün olmayan. Karu getuvayla yok. Elden basıp karu. Çok aykarıp bir ben çok oylama sağlık. Geler ve kettiplep ketken yolu arana. Kütle tüs yorgelemi kummazım ısarat. Temtem detpey karıgazda tenizi bana salazat. Kay taraf balarasın, kimden balarasın. Şatı ucuzum çavur kabadan gözün görmezden. Aldı katkamda kaydım koyga bürüğünüzün yüreğini bana vermezden. Andayımla karasam, böyle sıkıntı olur çöğüdür. Bar turkuma karasam, çummanatayı görünür. Seni görüp kokunun balansan sana bölünür. Gugurgunun gorgun ben kök sapı kantulaktı. Ay tüpersem sınımda kandırasım kıvandı bana. Ah sakalın çampası. Azap tartsam el için Allah'ın vakemeden sıp yedik sit. Cedim geçip cedirip gayrılıp geldim bakıp. Ölüge sıkçıldap cediyim ben baklayına vakemesinin üstün baktım ha. Çün seme tevesimin çuradım det kaşı. Çındap canım başak. Baklayına vake. Gözümden akkaçır. Balım! Ben balım bakayım. Mana Taşkentke ötüp, al yerden okup, anam бүтүп келдиңиздер. Туурабы? Канча бала бүтүп келдиңер? 17 bala bitip geldik. 17 bala. Бүгүн кандай деп ойлойсуз? Şu 17 бүтүп келген бала Кыргыз театралдык искусствосуна салымын кандай кошушту? Бүгүнкү күндө атактуулары, даңктуулары барбы? Сиздин оюңуз боюнча кандай дейсиз? Ayat Abdurrahmanova деген мыкты актрисабыз бар эле. Жана Жамилада биринчи жолу студент кезибизде ойноп келгенбиз. Сүймөк Биназаров Сейит ойноп келген. Андан сырткары Исаева деген, Сакенбаева деген, Бермет деген мыкты актриса бар эле. Ал Искен Рыскуловдун жолдошу болчу. Качкын Алиев деген мыкты мына сиздер менен чогуу иштеди. Эсенбек режиссер болуп. Андан сырткарда бир топ эле болду. Анан өзгөчө ошо биздин группадан бөлүнүп чыккан Искендер болду. Режиссер. Биз менен бүтүп, анан кайра Луначарский барып кайра режиссерскийде окуп бүтүп келди. Эми өзүңөр билесиңер, мына биринчи Ош театрын буттан тургузган Искен болду. Анан Кыргыз драма театрына келди. Ошондо эми ошол өзү менен бүткөн Ош театрынын актерлорун баары бизге кайра кайтып келбеди. Өзүңүздөр билесиздер. Ооба. Демек ошол анан эми баса белгилеген, элге белгилүү татуу жөнүндө айткым келет да.
Tattoo'nun adamkerçiligi, anın çıkarmacılığı, güçlülüğü, anın özgöçü sululuğu. Kudayım bergen bir yaratılış bergen karındaşım ele emne kılayın emi tagdırışında bana 37 yaşında göz jumuk etti. Bizge malumat berdi, en birinci teatrda oynagan rolünüz Daniyar eken. Doğru mu? Emi bu kinogu en birinci kaysı malda çıkıyorsunuz? Kaysı kinolarga daga tartınız? Buna 1960 yılı Respublika boyunca yüzlü körküm çıkarmacılığının karasuul ötkön. Oşonda konduşalı ve agitasiya propaganda bölümünün başçıken çıkadı. Anan Kazakbayev деген министр koşa vardı. Mıhtı adam eken. Oşonda Bolot Abulgaziyev'tin sonunda деген ırjağın çıkkan. Men atkarчымын. Şunu gereli geçkili ırdatıp, anan oşo жерден Tattoo Көздің Tattoo Gül kayırdırdadı. Kıtayda kızlarınları men sonundan ırdadım. Oşol respublikalık eme karauga jaktırıp keliştire. Oşonda Tattoo Көзгө Moskvaga eme жолдомо берген. Maga композиторский Tattoo vokalga. Anan buyruk bolup kalıp, biroq biz Moskvaga papatayt etpey Taşkentке barıp kaldık. Bu da okumuş okuyada. Anan oşo menen gelip biz laureat bolduk. Oşunda Tattoo'nun çıkarmacılığına talantıyla baylanışlı Saliman'ın Irı деген film tartıldı. Kratkometrajный. Oşunda Tattoo başka rolda oynadı. Anan men de oşol filmge tartıp birinci jolu bizdin jolubuz oşol Salimanlarından baştalgan. Andan keyin mına Taşkent'te okup atkanda Joro filmi tartıldı. Oşonda konkurs bolup tur. Anan gelip Bişkek'e emeden provadan öttük. Anan bir gün Çayak'a ketkem, Çayak'a varsam telegramma gelip kaldı, öttük Musa'ga dep. Anda народный artistler bir 20 çakta artistler katışkan. Anan benim baktım eken olsa 20 yaşlı olacağım. Anan bunu bir yıldan aşık tarttık. Oşanda men Musa'nı oynadım Kamandir'de. Yoranı Mehmet Asımбай oynagan. Biroq eng yaxshi oşondaroq mına Buratbekler menen oynadım, Darküleciler menen, Janturi menen oynadım. Tümenbay Şamşiyev atalarımız mı oynadık. Bir oşol men жаңы birinci jolu oynaşım bu özü ne ukmuş oşonça adamlar menen oynaşım özümçe bir kasiyetli. Кто же все-таки виноват? Не знаю. Не знаю, Джура. Да. Мало у тебя сегодня слов. Мало. Скажи мне, Муса, что, по-твоему, должен делать командир, если на одного из его джигитов падает подозрение в измене? Он должен обезоружить его и отправить в штаб, а там разберутся. Что ж, Муса? Ты сам сказал. Эми кинодон, театралдык искусстводон sizin oyunculuk өнөрүңүз көтөрүп. Siz şu el arasında oyuncu қатарда siz аябай жакшы таанышат да. Ошо чыгарган oyunlarыңыз канча, саны канча болду? Kinoga zakaz benim verilgen, Kıvırçak Teatrı'nda çıkan, Kırgız Drama Teatrı'ndan çıkan, andan başka zakaz benim bolğan oralarda gideti hazır. 1,5 mingge jakın. 1,5 mingge jakın. Biri oşaların barının notası dayar. Aranjировuz var. Buyursa bunu da bir özünçe kitap kılıp çıkarabız degen oylarımız var. Ben Mavriki iş çıkarıda, oyun çıkarıda akınları tanıdavay. Akınları tanıdavay. Misal için Yomart Bökümbayev,
Altıkonbayev'den başlap, emin Toğulak Molda Toktogulga tiyişkenim жоқ, алар özlerinin doğru menен ketti. Andan keyinki akınlar, yaş akınlar bolsa dagı, oşolarning örüne maga japkan bir ek sağı jakсы эле boldu, ana meni süydüp ketedi. Oşonduktan men oylem hazır 400'e yakın akınların ırlarını oğun çıkardı. Benim bundayda men özümde bir çekili Kırgız emes, başka bir payetlerge, başka ulutların emesine araksanga hareket kıldığında Kıtay'ın klasiklerine çıkarganga, Japonya'nın klasiklerine, Rasul Gamzatov, Kafkatlıklarga çıkarganga köp hareket kıldım. Bирок менимче mana Esenindin gövürlarına, anan keyinçerek Orustun mıktı akınlarına çıkarıp жүрөм. 14 asfaltta çekip 14 asfaltta 10 çıkarım. Bu baybiçeniz tırdayбы? Tırday? Anda birinci şu baybiçeniz sokoңuз başlayalım. Bir kuplet, anan özünüzün papırınızda. Çıkarmacılığım boyunca prodüserim. Tüm kısır emi başlalar, Yüngülü yekeli yaşlara, siz işmeyin ötkönü ketkendi vay. Sezimdi çürük başkaran, siz işmeyin ötkönü ketkendi vay. Sezimdi çürük Sizlerge çoğun rahmat. Eger jaş bolsoňor bugünkü gündögü jana estrady jıldızdarday bolup ketmeye ekensizler. Rahmat sizge. Emese siz menen biz öňeme ustulanta berelik. Şu mıktırlardan koşulgan bir jakşynakay bir ırlar tartılaysız. Ben 13 yaşka çıkanda apamdın tuğulgan gününe arınap eneme degen ırdı çıkargam. Bul Abdülkadir Moldrahmatov деген мыкты акым болгон. Ошондо «Известия» газетасынын редактору экен Москвада. Менден bir ek kupletler de böyle. Esimde bağda çakta suyun enem, esi yok oğlum için ardan derim. Ataylap akıl sözüm aytsam da, kaybirde dilim danımay koyur edim. 60. günü geçti dediğinde başlayın. Al mezgil benim esimde Aleda tura sende Bu ırdı kaysı uçurda çıkardınız? 1960 yılı Çayek'ten çıkargam. Daryanın boyunda Köktaş'ın belli oturgan. Anam Maraliyip'teki teksti. Anan bu mındaydı. Bunu
Жумакбатовго рахмат атабызгачы көбүрларыбызды чыгарган ошо болуп калды да. Анан 1000 жыл кийип аткарып чыкты. 1974-жылы Прагада, Чехословакияда дүйнөлүк конкурста биринчи орунду алып, гран-прини алып. Анан келгенден кийин Советтер Союзунун эл артиси болуп атат. Болот экөөбүз Ташкентте чогуу окуганбыз. Консерваторияда чогуу жатчыбыз. Ошондо эле болот Өзбек Наваи опера балетте чоң партиялар кырдачы. Ошондо эле. Эми Айбарататты аткарып берейин. 1965-жылы Татты 17 жашка чыкталы таластан. Эми Ташкенттен. Ошондо Таттүүнүн туулган күнүнө арнап, ушул Айбарататты чыгаргам. Эми Таттүүнүн гимни болуп калды. Сөзү Абдылда Белековдуку. Ооба, биз азыр убакытка байланыштуу анын сейрек гана обондорун угуп көрдүк. Обончу композитор катары Токтоболот Абдымомунов аттындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын 10дон ашуун спектаклине, Республикалык Муса Жангазиев аттындагы Курчак театрынын 20га жакын курчак спектаклине, 10дон ашуун кыргыз фильм, кыргыз телефильм студиялары чыгарган көркөм жана документалдуу телефильмге музыкаларын жазып, ал музыкалардын айрымдары дүйнөлүк фестивалдарда лауреаттык наамга ээ болгону туурасында айта кетпесек болбос. Нуркан Турсунбаевдин обондуу ырлары, кыргыз музыкасынын бир нече муундагы алтын добуш корифейлери Артык Мырзабаев, Гүлчахра Валюлина, Салима Бекмуратова, Кыдырбек Чодронов, Хусейин Мухтаров, Аманбек Нуртазин, Болот Миңжилкыев, Дарика Жалгасынова, Эркин Касымов жана башка Кыргыз кыз келиндер институтунун хору, Асанкан Жумакматов аттындагы симфониялык оркестрдин, Карамолдо Орозов аттындагы эл аспаптар оркестринин, Энесай тобунун, Камбаркан фольклордук элдик ансамбле, Мукамбетов аттындагы Теңиртоо тобунун, Наристе тобунун, Акшоола балдар хорунун жана башка ушул сыяктуу чыгармачыл коллективдердин репертуарында аткарылып, элге кеңири таанылган, улуттук алтын казынаны байыткан чыгармаларга айланды. Бүгүнкү күндө Нурканбек Турсунбаевдин чыгармалары бир эле Кыргызстандын вокалисттеринин кызыгуусун арттырбастан бир топ мамлекеттин ырчыларынын репертуарларына сүңгүп кирип отурат. Мисалы Канатбек Айбек, Саясат Сүйүнүшев, Мадина Оразбай, Казакстан Республикасы, Любовь Буторина, Башкортостан Республикасы, Фарида Мамедова, Азербайжан Республикасы, Айхан Хелваджи, Турция мамлекети жана башка ушул сыяктуу мисалдар арбын. Акын катары 1000ден ашуун лирикалык, эл жер, ата мекенге арналган мазмундуу ырлардын автору. Алардын айрымдары газета журналдардын беттерине жарык көрүп келүүдө. Эми эмгеги үчүн алган сыйлыктарынын тизмегине көңүл буралы.
Эми эртеден бери сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында азыр көптүр кеп салдык. Сиз жөнүндө айта берсе, көп убакыт да көп керек. Бирок ошондой болсо дагы мен ойлойм, ушу биздин көрүүчүлөрүбүз сиз жөнүндө жакшынакай маалымат алдык деп. Чыгармачылыгыңыз арта берсин. 90 жаш, 100 жаштары жашап ушундай чыгармачылык жарата бериңиз. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Рахмат.